Саламатсыздарбы? Бекмурат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжинин табигый техникалык бөлүмүнүн окутуучусу Маманова Бишадат Тоқуровна маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу адистиги. Сабактын аталышы архитектуралык жана ландшафттык моделдөөнүн маалыматтык системалары. Сабактын темасы үйдүн фундаментинин долбоорун чийүү. Сабактын максаты ArchiCAD программасында үйдүн фундаментинин долбоорун чийүүдө программадагы панель инструменттерди туура пайдаланат. Окуу программаларындагы ар кандай имараттардын, үйлөрдүн фундаментин чийүүнү, ландшафттык жасалгалоону, болжолдуу көрүнүштөрдүн фасадын көркөмдөп жасап чийишет. Алган билимдерин турмушта колдонушат, жасаган иштерин 3D моделинде көрсөтүшөт. Күтүлүүчү натыйжалар. ArchiCAD программасында ар түрдүү үйдүн имараттардын фундаментин, долбоорун чийүүнү өздөштүрүшөт. Даяр болгон үйдүн фундаментинин, долбоорун, фасадын 3D моделинде ар тараптан көрүнүшүн жасап түзүп көрүшөт. Алган билимдерин турмушта колдоно билүүгө машыгышат. Берилген суроолорго тапкычтык менен жооп берүүгө, терең ой жүгүртүүгө үйрөнүшөт. Эми сабактын жүрүшү. ArchiCAD программасында биз үйдүн фундаментин чийүүнү чыгабыз. ArchiCAD программасында панель инструменттер бар. Сол жагында, ал эми оң жагында навигатор бар, баш жагында менюлар бар. Негизги менюлар бар. Бул жерден биз стенаны тандап алабыз. Стенаны тандап алып, үйдүн фундаментин чийүү үчүн дегенде ушул стенанын библиотекасына киребиз. Бул жерде размерлерин беребиз. Туруш үчүн краска 03-тү тандайм. Бул жерде ошол тандап атканыбызда негизинен ар кандай цифралар өзгөрүп кетет, ошондуктан кайрадан биз оңдоп алабыз. Навигатордо мынакей план этажды тандайбыз. Эми биз бул жерден мынакей таблолорду да тандап, ушул таблолор менен дагы иш жүргүзөбүз. Биз расстояниелерин, величина угловояларын ушундай түрдө тандап алсак болот. Мынакей. Азыр биз 3D моделде көрөбүз үйүбүздүн фундаментинин кандай абалда түшүшүн. Эми биз кайрадан эмнеге келебиз? План этажга келебиз. Бул жерден биз эми ушул фундаментибизге ландшафттык моделдөө берип алабыз. Бул жерде перекрытияга келебиз. Бул жерде дагы деле ушул размер беребиз. Бул жерден дагы размерлер өзгөрүп кетет. Ошондуктан бул размерлерди туура берип алышыбыз. Мынакей ушул фундаментке ландшафттык аянтча, жер аянтчасын чийип алсам болот. Азыр көрүнүшүн 3D моделде көрөбүз. Үйүбүздүн фундаменти чийилип бүттү ArchiCAD программасында. Ар жактан кылып айлантып, 3D моделде көрсөтүп болот. 3D моделде ArchiCAD программасында 3D моделде дагы иштей алабыз. Чиймелерди чийип, түшүрүп көрсөтүп, ушундай эмнелерди чийип алабыз. Үйдүн ар кандай имараттардын фундаменттерин жана үйдүн ичиндеги жасалголору да ушул ArchiCAD программасында панель инструментте мынакей объектилердин ичинде бүт ушул ар биринин өзүнүн панель инструменттерде ар биринин өзүнүн библиотекасы бар. Мына кийинки сабакта биз ушул үйдүн дубалын көтөрүп, үстүн жаап, ошондой нелерди жасап иштесек болот.